быйыл башкача көңүл бурулду. Баягы ар бир конушта кичине маанай түзгүлөө деп биздин мэр Азиз Эмгилбекович Сурахматов тапшырма берди эле. Ошол тапшырманын алкагында ушул чакан болсо дагы ар бир көчөдө бир аксакалдарга көңүл буруп койгула, ошол жашоочуларга көңүл буруп койгула деп ар бир МТУда кичинекей чакан майрам иш чаралары өтүп ошол программасын алып келишти. Программаны азыр бекитебиз. Андан кийин спорт иш чараларына кичине көңүл бурулду. Эми баягы эртеңки күнү 1-сентябрь кичине баягы бизден жаш өспүрүм балдарга кичине көңүл көбүрөөк бурулсун деп. Андан сырткары негизги иш чара 2 блоктон түзүлөт. Эртеңки блок бул расмий блок болот. Биздин жетекчилер катышып чоң жакшынакай театралдык бир коюу болот. Театралдык коюу эми өзүнүн өзүнчө өзгөчө баягы бийик темасы болот. Ошол темаларды азыр биз азыркы учурда эки тараптан жакшы биргелешип иштеп көзөмөл болуп жатат. Бул өкмөт тарабынан Алтынай Омурбекова катышып биргелешип иштеп жатабыз. Президенттин тарабынан аппаратынан дагы алар менен биргелешип азыркы учурда мына бүгүн эртең алардан биргелешип баягы канча эскиздерди көрсөтүп, ошолорду бири-бирибиз менен бекитип, ошолорду күтүп жатабыз. Бир кичине жаңылык болду. Жанагы биздин Ала Тоо аянтындагы кайра эле бул эми илгерки малда бир жаңылык эле, азыркы заманбап учурда ал анча деле жаңылык эмес. Жана баннердин төшөп койгон нерселерден баш тарткантабыз. Анткени бул пластик болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, биз май айында Жашыл шаар деген меморандумга биздин мэр Азиз Эмгилбекович Сурахматов кол койду. Ошондуктан жанагы түштүк магистралда кронштейндерди, андан кийин ушул Ала Тоо аянтында жана пластиктер илимчиле баннерлер ошондон баш тарттык. Ошол биринчи бизге кичинекей жаңылык болду. Бул экологиялык стандарт менен баягы аяр мамиле жасайлык деп. Андан сырткары негизи эле ушул майрам иш чаранын ичинен пластиктен азыраак кылып баш тартып, баягы нукура бир нерселерди пайдаланып деп ушул бир идеологиянын бир тарабы болду. Андан кийин мындай аябай эле чет өлкөдөн жылдыздар келет деп азыр айта албайм. Алар бардык баягы биздин салык төлөгөн адам жарандарыбызга чөнтөктөрүнө түшүп берет. Ошондон да баш тартабыз. Колубуздан келишинче баягы өзүбүздүн өнөрпоз баягы жакшынакай маданий кадрлар менен бир программа тартуулайбыз деп даярдап жатабыз.